Дүйнөнү дүрбөткөн талиптер кайдан чыгып, кимдердин жетегинде? Фактылар. Мирбек Сакенов. Талибан кыймыл 15 август күнү Афганистанды толугу менен өзүнө каратып, мамлекеттик бийликти колго алды. Азыр өлкөнү көзөмөлгө алган талиптердин кыймыл аракетине дүйнө коомчулугу көз салып турган чак. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги аталган кыймыл тууралуу кызыктуу фактыларды сунуштайт. Медреседе тарбиялангандар. Талип сөз араб, пушту тилинен которгондо медресенин окуучусу дегенди билдирет. Талибан кыймылынын алгачкы мүчөлөрү 1980-жылдардан тарта Пакистандын медреселеринде тарбиялана баштаган. Ага чейин 1979-жылы Афганистан саясий кризиске кептелип, жергиликтүү бийлик СССРдин аскерлерин жардамга чакырган. Ошол жылдары сырттан келген жоокерлерге каршылык көрсөтүүдө каза болгондор көбөйүп, өлкөдө качкындардын саны арбыган. Жыйынтыгында качкындар Пакистандын чек арасы менен чектешкен аймакка агылып, бир топ өспүрүмдөр, жаштар медреседен баш панег алып, ошол диний окуу жайларда кыймылдын башаты түптөлгөн. Ондогон жыл согушуп, талиптер 1990-жылдардын башында өздөрү тууралуу жар салып, 1996-2001 жылдары Афганистандын көпчүлүк бөлүгүндө, Пакистандын түштүк батышында бийлигин орнотууга жетишкен. Азыркы талиптердин аталары 1979-89 жылдары Афганистандын аймагына кирген советтик армия менен, кийин өздөрү 2001 жылдан баштап АКШ аскерлери жана түндүк Афганистандын талаа командирлеринин топтору менен салгылашып келген. Жардыруу, кол салуу. Талиптер өз максаттарына жетүү үчүн курал-жарактарды кеңири колдонуп келет. Буга чейин алар мектеп, мечит, мейманкана, эл аралык мекеме, чет элдиктерге кол салууларды уюштуруп, андан ондогон адамдар набыт болгон. 2001 жылы Афганистандын Бамиян өрөөнүндөгү эки чоң Будда статуясын талкалап, дүйнө коомчулугунда шерменде болгон. Ошол эле маалда талиптерди сырттан келген армияга куралдуу каршылык көрсөтүүчү элдик кыймыл катары да тааныган жергиликтүүлөр жок эмес. Ханафи мазхабын карманат. Талибан кыймылынын мүчөлөрү Борбор Азия калкынын көпчүлүгү карманган ислам дининин Ханафи мазхабын карманат. Бирок айрым диний эксперттер аларды Матруди акыйдасындагы мусулмандар деп эсептебейт. Себеби талиптердин көз карашынан, түшүнүүнөн саясий салафизмдин кыймыл аракеттерин байкоого болот. Кезинде алар Перс булуңундагы мамлекеттер каржылаган Пакистандагы медреселерде билим алып калган. Андан сырткары талиптерде Ашарит багытындагы мусулмандар дегендер да бар. Ашарит башка агымдагы мусулмандарды адашкандар деп санап, алар куугун токтолушу керек деп эсептейт. Кыймылда кайсы улуттун өкүлдөрү көп. Мурда талиптердин негизги бөлүгүн жергиликтүү пуштулар түзсө, азыр катарында тажик, өзбек улутундагыларды да байкоого болот. Ачык маалыматтарда Талибан кыймылынын тарапташтарынын жалпы саны 100 миңге чукулделет. Тыюу салынган кыймыл. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Талибан кыймылын террористтик уюм деп чечим чыгарган. Ошондой эле дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде тыюу салынган кыймыл катары эсептелет. Кыргызстанда да террордук уюм катары таанылып, өлкө аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Кыргызстанга коркунуч барбы? Көп жылдардан бери Афганистандагы бийликти өз колуна алып, өлкөдөгү башкаруу системасын алмаштыргысы келген талиптер жума башында 20 жылдан берки согуш аяктаганын жар салып, эл аралык коомчулуктагы коркунучтарды сүйлөшүү жолу менен чечүүгө жана башка мамлекеттер менен байланышты бекемдөөгө даяр экендигин билдирди. Мындай жагдайда Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан коопсуздук жагынан тынчсызданууга негиз барбы деген маселе коомдо кызуу талкууланууда. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы директору, саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин айтымында, талиптер өз көйгөйлөрүн чече албай туруп биздин аймакка келбейт. Талибан азыр Борбор Азияга кол салбайт. Жаңалган бийликти бөлүшүү керек. Ички маселелери толтура. Саясатта бийликти алуу оңой. Аны андан ары кармап, мамлекетти жөнгө салып кетүү өтө кыйын. Убакыттын өтүшү менен аларга каршы чыккандар да болот. Ошондуктан талиптер өз көйгөйлөрүн чече албай туруп, биздин аймакка келе албайт. Бирок Талибан тыюу салынган түрдүү диний кыймылдарга баш пайнек берип колдоого алышы да толук мүмкүн. Мындан улам тынчсызданууга толук негиз бар жана тобокелчиликтерди эске алуу керек. Дагы эске ала кетчү жагдай бар. Талиптердин күч менен бийликти алганын көрүп шыктанган Борбор Азиядагы түрдүү топторда баш көтөрүшү ыктымал, деди Молдалиев. Ал эми дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун директору, диний аалым Кадыр Маликовдун пикиринде, жаралган жагдайда Борбор Азия мамлекеттери өз элинин биримдигин бекемдеши керек. Азыр Борбор Азия жаңы геосаясий реалдуулукта турат. Көбүбүз аны аңдай албай жатабыз. Биз дүрбөлөңгө түшүп, аябай эле тынчсыздана бербешибиз керек. Айрым саясатчылар биздин аймакка жакын делген Афганистанда ислам системасындагы мамлекет пайда болду деп коркуп жатышат. Ушул жагдайда эл башындагылар мамлекет ичиндеги динге,
мусулмандарга даяр мамиле жасап, светтик жана диний баалуулуктарды укуктук мамлекетте бирдей кароо зарыл. Элди ишенимине, динине, улутуна карап бөлбөй, калктын ички маселелерин чечип алардын башын бириктирген оң, деди Маликов. Талиптердин башында кимдер турат? Талибан кыймылынын негиздөөчүсү Мухаммад Омар аттуу молдо. Ал талиптерди 2013-жылы каза болгонго чейин жетектеген. Азыр кыймылдын башында 60 жашка барып калган молдо Хайбатулла Ахунцада турат. Ал 2016-жылы Ахтар Мухаммад Мансур көз жумгандан кийин дайындалган. Талибандын дагы бир негиздөөчүлөрүнүн бири Молда Абдул Гани Барадар. Кезинде ал Мухаммад Омардын ишенимдүү командирлеринин бири болгон. Азыр ал кыймылдын Дохадагы саясий кеңсесин жетектейт. Ошондой эле Сираджуддин Хаккани Талибан кыймылынын башчысынын орун басары. Кыймылды түптөгөн молдо Мухаммад Омардын 30 жаштагы бир уулу Мухаммад Якуб Талибандын аскердик комиссиясынын башчысы. Абдул Хаким Хаккани болсо талиптердин башында турган Хайбатулла Ахунцаданын ишендүү адамы жана сүйлөшүүлөр тобунун жетекчиси. Учурда дүйнө коомчулугу Афганистанда болуп жаткан процесстерге тыкыр көз салып, окуя кайсы жакка өнүгүшүн күтүп турат. Талиптер террористтик уюм катары Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө тыюу салынган. Булак Спутник чекиткейчи.